Assalamu alaikum, урматтуу Базар Базы YouTube каналынын жалпы катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 18 апрели туугандар. Адашпасам сиздерге будан 2 жума мурда Жалал-Абад областы Сузак району Камышбаш айылында бир жеке ишкер Шерзат аганы көргөзгөн элек. Эгер көргөндөр, билгендер болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Ал агам коён менен алектенип, коён багып, айына 40 000 сом, 50 000 сом прибыль тапкан аганы биз сиздерге көрсөткөнбүз. Ошону көрүп келип, биз дагы кызыгып калып, мынандай атайын коён бага турган клеткаларды алып, атайын койдук. Биз дагы бир коён багып көрөлүчү деп. Конечно, Шерзат ага айына 50 000 сом таап атам десе, биз дагы кызыгып, биз дагы бир кылып көрөлү деп коён багууну баштадык туугандар. Биз дагычы. Ушуну сиздер менен кичине бөлүшүп кетмекчи болдум. Прибыль кандай болот, кантип баштаса болот? Мен Шерзат акадан сурадым. Шерзат ака, мен кантип баштасам болот деп сурап айтты. Биринчи мындай клетканы кой деди. Клетканы койдум, жакшына кылып. Клетканы коюп, анан мен баштадым. 2 коён менен. 2 коён, бир эркек, бир ургачы коён алдым. Булар азыр жашыраак экен. Мына туугандар. Так. Мына көрүнүп атабы? Караңгырда көрүнбөй атат, Жарыкка чыгарып эле көрсөтөм азыр сиздерге. Бери кел, коёндорду көрсөтөйүнчү сиздерге. Атайын коён багам, коён бизнес кылам деп, хобби кылам деп 2 коён алдым туугандар башталышына. Мынакей туугандар, мына бирөөсү. Еврокалиф деген сорт экен бул. Еврокалиф. Бунун Еврокалифтин 1 айлык балдарын 1000 сомдон сатат экен. Мен али сатып көрө элекмин. Буюрса эми баштадым. Буюрса көптөгөн коёндорду сатабыз деп ойлойм. Жакшы ниет дегендей, жакшы ниетте баштадык. Мына сиздер көрүп турган клетка 1, бунусу 2, 3, 4. 4 комнат. Биягы 1, 2, 3, 4. Биягы 4 комнат. Жалпысы 8 комнат. Бул жерде жашайт коён, тамак ашын жейт. Бул жагы роддом экен туугандар, атайын ушундай жасалган экен. Ушул жакка туйт экен балдарын. Мына. Атайын буну ошол Жалал-Абадтан өткөндө 2 жума мурда сиздерге көрсөтүп өткөн Шерзат акадан атайын алдык буну. Жалал-Абадтан алдыртып, Ошко алып келип, ушинтип баштадык буюрса. Пайдасы кандай болот, прибыли кандай болот, ошону бир чекеден сиздерге көргөзүп бармакчымын туугандар. Пайдасын, зыянын, эмне жейт, эмне жеп ичет, кантип бакса болот. Мен дагы өзүм буюрса жаңымын. Ошо билген специалисттерден сурап үйрөнүп атам. Мына бул мынау роддом, мунусу дагы роддом. Мына 4 роддом бул жер. Бул жерде, мына жерде жашашат экен коёндор. Мына жашай турган жери. Бир комнатынын 2ден эшиги бар экен. Мына отдельный жашай турган жеринин комнаты, эшиги. Бул специальный роддомдун комнаты. Мына. Мына сиздер көрүп турган клетканын ени 1 метр экен. Ени 1 метр.
бою 1,70 чыгат да, боюч. Мына. Сиздер дагы ушинтип бизнести кылсаңыздар болот. Мына сиздерге көрсөткөн коёндун немеси жакшына көрбөй калдыңыздар окшойт да. Караңгырда жакшына көрүнбөй. Жака чыгарып эле көрсөтөйүнчү сиздерге. Сиздер да кызыгып, ажап эмес коён багып бизнес кылып жүрсөңүздөр. Мына. Биз дагы жаңы эле баштадык туугандар бизнестичи. Буйруса инен качты го буяка. Ма. Катакты ылды. Тоқ клетканы ылдыйын. Өтө таар экен. Коёнду тутуп чыктым туугандарымна. Коён чыкты. Бул эркекке ургачы билбейм. Кыскасы бир эркек, бир ургачы. Көрдүңүздөрбү? Мына. Караңыздар. Бул Еврокалиф деген сорту. Эптеп видеону бир 8 минутта кылыш керек. Чыдап акырына чейин көрүп койсоңуздар, поддержкада болуп турсаңыздар, лайктан былчыта басып. Мен сиздерге ушундай үйрөнгөнүмү сиздерге дагы үйрөтүшкө аракет кылам. Эмнени үйрөндүм? Башталышы ушу туугандар. Анан неге мындай роддомго атайын тосмолорду тосуп койгон экен, ичкери көрүнбөш үчүн. Коён балдарын кызганат экен. Мындай келгениңизде ичкери көрүнбөйт. Мынантип тосмолорду тосуп койгон. Мына. Ал жерде бирөөсү турат коёндун. Көрүнбөйт абы сиздерге? Бул роддомдо роддомго кирип жатышып алыптыр. Мынантип атайын эшиктерге специальный жем салгычтарды жасап койгон. Мына. Ушинтип клетканы алып, буйруса баштадык коён багышты. Жеке бизнесибиз биздин башталышы туугандар. Сиздерге буйруса пайда зыянынан бери көргөзүп беребиз. Акырына чейин биз менен болуп туруңуздар. Чыгарылышыбызды ушул жерде аяктайм туугандар.